Урматтуу театр сүйүүчүлөр, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында премьера орус классиги Антон Чеховдун аңгемелеринин негизинде коюлган кичинекей адамдын чоң трагедиясы деп аталган спектаклдин бет ачары болот 23 февралдан 26 февралга чейин. Ооба. Бул спектаклде Костанай облустук Казак драма театрынын көркөм жетекчиси, казак-кыргызга белгилүү режиссер Батыр Шамбетов коюп атат. Бүгүн биздин студиябызда мына ушул өңүттө ушул спектакль тууралуу кеп болот. Ага чейин дал ушул спектаклден үзүндү көрө албайлыбы? Андан соң улантабыз. Бүгін бұл өлді, ертең сіз өлесіз. Анын күйөөсүнө кабат бериш керек да. Албетте, аңгемелердин топтому десе, биздин көрүүчүлөр дагы кандай тариздей коюлган спектакль болот экен деп күтүп атса керек. Анда биздин келген меймандарыбыз менен маектешип, мына ушул багытта сүйлөшөлү деп турабыз. Аталган спектаклдин режиссеру Батыр Шамбетов жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актрисасы Айсалкын Кыйыкбаева жана аталган театрдын актёру, артисти Аскат Сулайманов бүгүн бизде конокто. Кутмантаңыздар менен? Кош келипсиздер. Премьерага даярдык жакшыбы? Кудай буйруса. Маанайыңыздар жакшы. Миң уккандан бир көргөн артык дейт. Биз ошол сиздердин өз оозуңуздардан ошол спектакль жөнүндө угуп, анан театр сүйүүчүлөрүн театрга чакыралы деген максатта сиздерди чакырып атабыз. Ооба. Келиңиздер анда спектакль жөнүндө баштайлы. Алгач бул Антон Чеховдун чыгармаларынын топтому кайдан келген идея, кандай болуп биздин сахнада коюлуп аткан чагы? Эми бул спектаклдин тарыхы тереңде дебейинби. Мен жанагы колледжде актерлук бөлүмүндө жана сабак берип жүрдүм. Ошо сабак берип жүрүп анан балдарга окутабыз да, жанагы кичинекей отрывоктардан ойнотупчу. Ошонто ойнотуп жүргөн кезде ой келген болчу. Ошонун баарын кураштырып бир спектакльга жыйнаштырса болчу да экен деп себеп дегенде бул Чеховдун бир 4-5 пьесасы бар. Бирок аябай оор пьесалар да, сахналоого дагы, жанагы эмеге дагы, актер ойногонго дагы мага ончалык да мындай көңүлүмө конгон эмес да. Бирок ошо аңгемелер кичинекей биздин элге, биздин жанагы карапайым калкка мындай жутумдуу болот депчи. Ошондой ой менен анан бул ичиндеги өзөктүүлүгү, жанагы бир идеяларынын бири-бирине деген айкашып тургандыгын тандап алып анан койгон биринчи. Ошондон туулуу анан ушундай күнгө жетип калдык. Жакшы. Образдар тууралуу сурайлы. Аскат байкеден, Айсалкын эжеден сиздердин спектаклдеги ролуңуздар кандай экен? Мисалы, бир адатта бир спектаклде адам бир эле образды жаратса, сиздер 3төн каарманды чагылдырат экенсиздер да. Сиздин образдан эмне кимдер өздөрүн көрө алат? Менин бул спектаклдеги образымда биринчи ошол коргоосуз жан деп биринчи эле башталганда ошо биз жеңиш экөөбүз баштайбыз. Бул аял ушундай бир тынчы жок, жашоосунда тынчы жок, бир нерсени максат койсо ушунчалык жанталашып, кандай бир өзүн ушунчалык пастка жери жеткиргенге жетет, бирок өзүнүн максатына жете турган аял да. Анан эле экинчиде уже бир дворянка, күйөөсү экөөнүн ортосунда бир кичине мамиле туура эмес болуп калган дворянка. Ошол бул эки образдын кандай салыштырсак экөө асман менен жердей, бирөө таптакыр башка, бирөө таптакыр башка. Анан ошол экини иштеп Батыр биз менен чыгарганга аракет кылды. Биз дагы ошо премьеранын астында ойнойбуз деп турабыз. Кандай чыгат, кандай кабыл алат, ал элдин сынында болот. Биз шумдук кылып кыйратып салдык деп айткандан алыспыз, бирок элдин жүрөгүнөн бир түнөк тапкан жакшы спектакль болот деп ойлойм. Болсун ошондой эле. Эки образдын айырмасы асман менен жердей деп атпайсызбы? Биринен бирине өтүү бир спектаклдин эле алкагында.
мындай кыйынчылык туудурбайт бекен? Кыйынчылык туудурат, анткени биз тирүү организм болгондон кийин ортодо бир кичинекей картина бар, биз ошол убакта эс алып, кийинип, гримденип, башка образга даярданабыз. Бирок колдон келишинче тез ошол образга киргенге аракет кылабыз. Эми бул профессионалдык баягы актер актрисанын иши десем дагы болот да. Туура. Асхат ага, Сиздин образ жөнүндө калы. кандай адамдарды чагылдырдыңыз? Эми спектакльде эң көп жана образдарды 4 болушу. эми Майсалкын айткандай кыйналдык башында, эми анан актер болгондон кийин режиссер жолун көрсөтүп мындай кылгыла. Бир образдан экинчи образга өткөндө тааныбай калсын силерди деп. Аңгеменин чогулганы күчтүүлүгү ошондо депчи. Мисалы бирөөндө полицейскийди ойносоң, экинчисинде тергөөчүн ойнойсуң, үчүнчүсүндө байды ойнойсуң. Ушундай. Бирөөндө вообще эле поварды ойнойсуң дегендей. Ошол баары бири-бирине окшош керек деп. Анан эми аракет кылдык. Бирок баары бир мен кебетимди өзгөрткөнүм менен үнүм менен таанып алат эле. Көрүүчүлөр эмне ала алат сиздин каарманыңызды көрүп туруп? Бул эми баары эме. Бүт бул меники эле эмес. Коюлган 6 аңгемеден 8 аңгеме. 8 аңгеменин ичинде ар биринен мен даже таң калдым. Ошо көчөгөнө мына Кутсовет деп айтеттик. Кутсовет дагы туура так айтты да ошону. Ошол кылымда жашаса дагы Чехов азыркы күндү жазып койгон да. Элдин хамелеон деген эме бар. Ошол сыяктуу азыр бирди айтып туруп чоңураак бирөө келип калса, аны жакка кирип, экинчиси башка жерде айтып кеткенчи. Ошондой моменттер бүт азыркы биздин жашоодогу эле ситуациялар, бирок Антон Павлович Чехов жазган орустар үчүн. Но ал адам үчүн адам жок, кыргыздар деле точно ба. Биздин адамдардын деле жашоосу. Данчиге айткандай орустар деле биздей турбайбы? Спектакльди көрүп туруп айтып атат. Спектакльдерди көрүп анан бер жакта турсак айтып орустар деле биздей эле экен. Бүтүндөй адамзат. Жалпы бул ар бир 8 аңгеме деп атпайсызбы? 8 аңгеменин ичинде өзүнүн айтар ою бар, жекелеген. Мурун эми мындай спектакльде бир спектакльде бир эле идея, бир эле сверхзадача дейбиз го. А бул жерде 8 аңгеменин өзүнчө жеке айтар ою бар. Көркөм кеңештин пикирлерине да токтоло кетсек. Көркөм кеңеш Кудай буйрса жакшы өткөн сыяктуу. Театрдын жанагы ичиндеги көркөмдүк совет ошол кишилерге карады кечээ. Жалпы мактоо сөздөрдү угуп чыктык. Кудай буйрса эми бүгүн кечинде министерствого хекке тапшырабыз. Андан кийин элге тартып алабыз. Ошо эл бизди аябай толкундандырып аткан ошо эл. Жакшы. Батыр ага, мына Асхат байкелер болуп чогуу окугандыгыңыздар жөнүндө кабарыбыз бар. Бирок ошентсе да 20 жылдан ашуун Казакстанда эмгектенип келесиз, казак театрында. Биздин артисттер менен тааныштыгыңыз жакындан беле? Же бул жакка келип дагы жаңы артисттерди көрдүңүзбү? Албетте биз деген буга чейин тааныш болчубуз, досторубуз бар, тааныштарыбыз бар дегендей, байкелерибиз бар, эжелерибиз бар. Сыртынан байкап жана бакылап жүрөбүз. Кинолорун карайбыз, спектакльдерин көрөбүз, фестивалдарга бат-баттан келип турабыз. Же бул Кыргызстандын театрлары Казакстанга барып атат, ошол кездерде көргөнгө аракет кылам. Бирок эми сыртынан көргөн бир бөлөк да, ичтен келип жана ички жана цехти көргөн бир бөлөк. Жанагы еврейлер айткандай черный ходтон кирген башкача го. Ошо азыр мен черный ходтон келип карап атам. Эми менин көңүлүм кечеде ошо Худсоветте айттым, биз деген жанагындай Костанай деген эми эме да, мындай четтеги театр, ортолук театрдагы эмес, мындай четтеги областтык театрларда. Областтык театрдын эмеси жагдайы башкача совсем. Себеп дегенде ал жакта кээ бир кадрлар жетишпей калышы мүмкүн, художниктер жок, мисалы гримерлор жок дегендей.
декораторлар жок болуп калышы мүмкүн. А бул жерде Кыргыз драма театрынын ичинде мен өзүмдү рахаттанып сездим да. Баарына өзүң жүгүрүшүң керек болчу, өзүң барып жана текшересиң, өзүң аралашып кетесиң, өзүң кармалашып кетесиң дегендей. Бул жерде кирген кезден баштап эле цехтердин ичинин баары тең ар биринин өзүнүн ордунда өзүнүн кишиси бар, өзүнүн жанагы специалисти бар, ошо жасап атат да. Артисттерге деле келген кезде ошондой болду. Эми бул театр өздөрүңүз билгендей эле маңдай алды театрдын бири Кыргызстанда. Ичиндеги актерлордун баары тең профессионалдуу актерлор. Эгер андай болбосо, анда курганыбыз деп кечүүгүн айткан болчумун. Ошондой эле болсун, ошо театрдын ичинин баары тең профессионалдуу актерлор бири-биринен бири жана жарышып, эки состав менен жасадык. Эки составда бири-биринен жандай жана калышпай жарышка түшкөн аттардай болуп жанагы марага бирдей келишти. Эч кандай бир актер буну артта калып калды, кичине аттың айы деген ушу болбой калды деген бир жерим жок. Баары тең бойдогудай чыкты деп эсептейм. Сиздер көп режиссерлор менен иштешип атпайсыздарбы? Анан Баатыр агабыздын өзгөчөлүктөрүнө да токтоло кетсек, иштеши кандай болду? Баатырдын өзгөчөлүгү актерлор менен иштегенди жана актерге так даана задача бергенди билет экен да. Актерге кээде так задача берилбей калса, актер адаша берет. Бир тиякты сүзүп билбей эмнени каалап атканын. Ошондуктан бу жерде Баатыр актерлор менен аябай жакшы иштейт экен. Актерду ачканга аракет кылат экен. Режиссерский спектакль эмес, актерский спектакльди койгонго аракет кылат экен. Ошол менен кандай иштесе, мен экинчи составы менен да ошондой иштеди. Бардык ар бир кичинекей жаш актерлор менен дагы ошол ролду ачып бергенге Баатыр аябай көп чоң эмгегин кылды. Бул Баатырдын эң жакшы режиссерский жакшы жагы деп эсептейм. Анткени кээ бир режиссерлор менен иштешип эле жүрөбүз. Актерду ачканга аракет кылбайт, өзүнүн жумушун кылып кетет. Актерду мындай свободно кое берип коет да. Бу жерде актерду аябай ачты. Мындай жакшы задачаларды берди. Самое главное, актерге задача туура берилсе, туура багытта кетет. Аскат ага, сиздер баягы өнөргө жаңыдан кадам койгон күндөн тартып таанышсыздар, ошондон берки кадамыңыздарды билесиздер. Бул күндө кандай бир режиссер катары Баатыр агабызды көрдүңүз? Ошо жагымды көрө элек болчу. Баатыр экөөбүз 6-класстан бери чогуу жүрөбүз. Классташпыз да. 4-класстан бери. 4-класстан класста келген биздин класска. Балчада чогуу окуйбуз экөөбүз. Анан Алматага тапшырып, чогуу өтүп, Алматаны бүтүп, азыркыга чейин таанышпыз. Бирок Баатырбектин баягы Бишкекке дагы келип, гастролу Кустанай театры келгенде мен съемкада болуп калып, көрө албай калгам, Баатырга даже жолуга албай калгам. Мен акыркы келип, бошоп келип чалып, Баатыр каяктасың десем, мен уже поездга отуруп атам дедим да. Окуй деп анан жетишпей калгам. Анан эле ушинтип Жеңиш биздин театрда Кангелдиев айтып калды. Классташың, курсташың ооба келсең болмок. Эми бошобой калдым десем, ушундай спектакльдер аябай жакшы экен. Чакырып бир спектакль койдуруш керек экен деп. Анан ошол сүйлөшүүлөр жүрүп, Асылбек байке Өзбеков биздин директор чыгып ушинтип анан чакырып келип койдурду. Мен бирок чынын айтканда баягы актерский билем. Мурун кандай адам экенин билем, анан бирок режиссерский жаңы көрдүм. Чогуу иштештик, бирок эми баягы жаш кезден дос болуп калгандыктан бат эле түшүнүшүп кеттик бирибизди. Мен ойлогом мындай, наоборот, бирибизди түшүнө албай калбасак болду деп ошол менде опасение болгон кичине. Анан жок, баягы кан тартып кетет экен дегендей болуп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Антон Чеховдун аңгемелеринин негизинде коюлган «Кичинекей адамдын чоң трагедиясы» деген спектакль жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Тамашасы жок комедия дегенге да токтоло кетсек. Эми Чеховдун аңгемелеринин баары тең, жанагы пьесалардын баары тең өзү комедия жазылган да. Бирок окуй келсең, терең трагедия. Анан орысчасын которсок, серьезная комедия дегенде. Күлкүлүү деле эмес негизичи. Күлкүлүү деле эмес. Мындай айтканда ситуация трагический болот да. Бирок актерскийдин оюну уже комедия болуп кетет да. Бул эми ким кандай түшүнөт? Кечээ күнү мисалы худсоветте айтылып атат, бул да тамашасы деле эмес, бул деген жөн эле комедия экен депчи бирөө айтат да. Жок, бул жерде режиссердун көз карашы менен режиссердун эмоциональный отношениясы да бул жергечи мен муну ушундай көргүм келет.
бул деген жана бычактын жүзүндөгүдөй болуш керек да, актерский оюн, спектакль ушундай жүрүш керек. Бул комедия да эмес, бул трагедия да эмес. Ушу экөөнүн ортосунда, ушу кыл көпүрдөн өткөндөй ушундай түппүз ойнолуш керек да. Экөөнүн тең балансын карап турупчу. Эми жана Айсал Кажемов ойнайтын спектаклинде жанагы эмеси атырып өгөндө Хариска күйөөсүнүн жанагы эме дейт, Хариска менен ойноп. Любовницасынын үйүнө барып алып, анан сен күйөөм саган берген жанагы подаркалар, алтындарды маган бер дейт да, карасаңчы. Бергениң дейт да. Карасаң да ситуация күлкүлүү, күлкүлүү. Ким үчүн күлкүлүү? Зритель үчүн күлкүлүү. Кимдин Айсал Кажемовдун образы үчүн ал күлкүлүү эмес, трагедия өнүш керек, көрдүңүзбү? Ушундай бир эме муну ким кандай түшүнөт, ушундай түшүнүш керек да. Адам жашоосун өзүн ошол спектаклден көрөт экен да. Канча деген премьераларды кылдыңыздар, канча деген спектакльдер драма театрынын сахнасында ойнолду, ошонун баардыгы тең тарых катары башыңыздардан өтүп келатат. Бирок бул жаңы спектакль толкундатып атасыз силерди? Премьерасы. Элге тартуулана турган. Албетте, ар бир спектакльга чыгаардын алдында толкундайсың, толкундай койгонго мүмкүн эмес. Биздин мен Гүмшалиева Сабира апа менен иштешип калдым. Анан кийин Сабира апа чыгаарда дагы ушу толкунданып турчу да. Эмеде Курманжандатка да анан сиз дагы толкунданасызбы десем, ой толкунданбасам роль болбой калат деп айтчу да. Анан толкунданып туруш керек деп. Анан албетте биздин ар бир көрүүчүгө жасаган жаңы ишибизди биз толкундануу менен алып чыгабыз элдин алдына. Аскат ага, эми жыйынтыктоочу сөз, көрүүчүлөрдүн деги эле ошол коомчулуктун театрга мамилеси кандай болуп калды сиздин баамыңызда? Азыр мурунка караганда аябай эле өзгөрдү. Чынын айтканда азыр театрга келген кишилер өтө көп, чалып сурагандар, Инстаграмдан, Фейсбуктан сурашат качан болот деп. Ошон үчүн биз колдон келишинче эл укпай калбасын деп чыгарып атабыз, рекламаларды келип көргүлө деп. Даже мен тамашалап жазып койгом, 23 февралда мени куттуктагысы келгендер театрга келди. Театрдан табасыңар деппи? Театрдан табасыңар деп. Анысы кандай мурунка караганда суроо талап азыр күчтүү да. Кубантарлык. Ошо анан негизи эл дагы аны сезим өстү, бир топчу мурунка караганда. Азыр мисалы спортивка менен киши келген көрбөйсүң. Мурун шорттук кийип алып келчү театргачы. Азыр спортивкачан киши келбейт. Кадимгидей ошондон эле билсе болот, что элдин аң сезими көтөрүлүп, мындай уже мамиле өзгөргөнүн театрга доор келатат, Жакшы. Келиңиздер, анда жалпы журтка чакырык болсун, дагы бир ирет спектакльди айтып, айтылбай калган ой болсо токтоп коюңуздар. Ошол Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Абдумомунов атындагы ошо Антон Павлович Чеховдун Кичинекей адамдын чоң трагедиясы деген Батырбек Шамбетовдун кол алдында коюлган спектаклибизге келиңиздер. Премьера ойнойбуз 23, 24, 25, 26 эки состав тең ойнойт. Келиңиздер, көрүңүздөр, күлүңүздөр, ыйлаңыздар, өмүрүңөрдү узартыңыздар, кичине багаж алыңыздар. Короче, келгилечи. Өзүңөрдү көрүп сабак алыңыздар. Өзүңөрдү сахнадан көрөсүңөр. Спектакль күндөлүктү көрүп жүргөн өмүрлөрүңүздөн кичине алаксып, ушу театрга келип бир карасаңыз, бул өмүргө бир башкача көз караш сыйлайт да. Анан кийин жанагындай депрессия деген, агрессия дегендердин баары тең жоголот. Мен ушул өзүм эмемде башымдан өткөн немени айтып берейин. Жана бир эжемди чакыргамда ошо спектакльди көрүп, анан эртеси күнү үйүндө жүрөт. Эмне менин настроением жакшы дейт. Эмнеге мен эстедим, мен кече спектакльга барган турбаймын дейт. Бирок көргөнү комедия эмес, көргөнү трагедия болчу да. Бирок ошонусу деле көңүлүнө жанагындай бир эме болуп калыптыр да, бир өзгөчөлүк күндөлүктүү айылдагы турмуштагы жана тирчиликтен кичине алаксып, башка бир маданиятка барып көрүп караганын уже аң сезиминде өзгөрүү пайда болду да. Ошондон кийин боюнда бир жанагы жакшы гормондор пайда болуп, бир кубанычтуу болуп жүрдү да. Эң сонун. Ооба, ушул кубаныч ар бириңиздерде болсо экен деп биз тилейбиз, урматтуу көрөрмандар. Демек, эртең буюрса Токтогулот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына келиңиздер. Ал эми биз программабызды улантабыз. Көрүп тиргиликте бир аз болсо да унуткарып, келиңиздер театрдан жолугалы.